бул жердин негизи немесе элдин нааразычылыгы мындай болуп атат да, элдин нааразычылыгы. Бул негизи башынан бери айтып келгенде деген тиги аэропорт жакта үйлөр салынып турбайбы? Үйлөр салынып турган жер неме микрорайон курулду го. Ошол негизи Жолгобот элине тиешелүү жер болчу. Анан мурдагы биздин ушундай чоң болуп иштегендер, депутаттар мындай шаардыкы менен мындай келишет да. Тиякты шаарга бергиле, силерге бияктан жер чыгарып берели, алмашалы, экөөнтөн под трансформацияга деп договор кылышат. Договор кылат дагы тиги аэропорт жакты трансформация кылып алып атат дагы, Жолгоботко алмашкан жерди как үлүш катарында берип коюп атат. Дагы алдап коюп атчабы элди. Анан экинчиси могу або жемиштен башталып атат. Або жемишти элге берип атканда үй салганга деп элге берип атат дагы китепти. Бирок китепти берип атат да кайра эле 4,5 сот үйдөн элге бөлүп берип атат да кайра эле сельхоз назначение менен берип атат. Кайра эле эл, баягы эл үй сала албай, кайра эле кыйналып калып атат да. Жок, ошол элгеби же башкаларга берип атат? Ушул элге. Мына биздин элге ошентип атат. Мына кайра алдап атышат да. Экинчи жолу алдап атабы? Анан үчүнчүсү ошол жакта деген мындай болот. Биз деле ал кезде кичинекейбиз, 2010-жылы ушу або жемиштен алып атканда бул ЗОСФИлардын, або мамырдын жетекчилери мындай айтат. Силер аяктан биздин элдерге, общий элге айтып атат да, эл мына азыр элден деле сурасаңар болот. Силер або жемиштен жер ала албайсыңар дейт. Эл айтат, алабыз, эмнеге ала албайбыз? Эл болгондо эл мамлекет деле калыстык кылып чечип берет. Десе чечип бербейт дейт. Чечип берет дейт. Бирок действительно биздин деле мамлекет ошол кезде калыстык кылып өкмөттүн немелери, мүчөлөрү элге чечип берди. Чечип бергенден кийин бул айтат, чечип берсе, анда мен силерге 20 гектарбы же 30 гектарбы, анда мен силерге мындай эле берем деп элдин астынан обещать этет. Ушу мына або мамырдын жетекчиси. Канча гектар жана канча кишиге бөлүнгөн? Каяк? Ушу жер силер бөлүшүп аткан. Бул жер общий элге бөлүнүп атат. Азыр эл өзү бөлүп алып атат да. Канча жер, канча аянты? Бул аянты негизи 108 гектарлык жер. Акционерлерибиз бар деп атат, бирок акционерлерин биз эл суранып нөткөндөн биз да иштегенде акционерлер мына акимиятка чейин каттарды киргиздик, прокуратурага чейин каттарды киргиздик, бүт жерлерге киргиздик. Анан президенттерге чейин каттырдык да, президенттерге чейинчи. Бирок эч кандай жооп келген жок. Анан эл бизден талап кылат экен. Биз айылдык кеңештин депутаты болобуз. Эл ушундай бизден талап кылат экен да. Даже өткөндө чогулушта бизди сабап кол кайтарганга чейин иштебесеңер, кеткиле, мандатыңарды өткөргүлө деп. Ушуга чейин барышты да, эмне кылып жүрөсүңөр? Силердин колуңардан келбесе биз өзүбүз чыгабыз деп. Бизде деле айла жок. Элди тыя албайт экенбиз. Элге жакшы эле түшүндүрдүк. Бул биринчи эле жолу чогулуш эмес. Биринчисинде немеден чогулганда айылдын ичинен чогулуп ушинтип келип жерди бөлүп алабыз дегенде дагы ушу биздин жетекчилерден келип немеде болгонбуз, ошондо чогуу эле токтотконбуз. Райондой масштабтагы кишилер менен чогуу токтотконбуз, эми аракет кылалы, мыйзам чегинде чыгаралы депчи. Бирок иш бүгүнкү күнгө чейин кетти. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай мындай бул жерди маалымат берилген жок да. Бүгүнкү күнгө чейин бул жерди ким пайдаланып келди? Бул жерди жеке менчик. Бул өзү негизи ГАО мамыр болчу. ГАО государственный акционерный общество болчу да. Анан эле карабайсыңар, мамлекеттин немеси действительно мындай с одной стороны айтканда дагы калыстык жок. Мисалы үчүн элге бир кишиге бизде үлүшкө берип атканда 27 сот үйдөн берип атат бир кишиге. А биякта бир кишиге берип атат 108 гектарды. 2004-жылдын 2-июлундагы Кыргыз Республикасынын Мысык Көл областынын Ак Суу районунун жана Каракол шаарынын чек араларын баяндамаларын бекитүү мыйзамынын негизинде бул таралыш тартыш болуп аткан 108 гектар жер аянты Каракол шаарынын аймагына кирет. Азыркы учурда биздин башкармалыкта бул жер АО мамырга соттун чечиминин негизинде укук катталган. Биздин башкармалыктан мамлекеттик акт соттун чечиминин негизинде берилген. Элдин нааразы болуп аткандыгына байланыштуу азыр ушул материалдардын баарын көтөрүп, баарын изучение кылып, баарына берип атабыз. Маалыматтардын баарын элге нааразычылык, эл нааразычылыгы болуп атканы 108 гектар жеринен бир эле ачык акчаны колдоно береби дегенге жетип атат.
элге жер жетпей атат. Ушул жерди эл бизге таратып берсин деген талаптарын коюп атат. Бул боюнча биз компетенттүү органга кирбейбиз. Бул боюнча айыл өкмөт администрация чечет деп айта кетет.